Эгерде сиз спортко акча коем десеңиз, анда ойлонбой туруп, A1 Expert кириңиз жана ойлонбой туруп ставка кылыңыз. A1 Expert ишенимдүү жана ыңгайлуу. Ссылка комментарийде. Кыргызга коронавирус жукпайт дедиңиз эле. Бул жагы кандай болуп калды? Умрага барып келген 3 адамдан коронавирус аныкталыптыр деп уктум. Канча жылдан бери какшап эле келатам. Кыргыздын башын аттап Аравияга ажылыкка барбаш керек. Баргандар кырсыктайт деп. Бул аламдык билдирүү болгон. Бери дегенде 2 жылдан бери эле какшап келатам. Коронавирус жөнүндө сурашканда буга 3 тармактагылар ооруйт. Адамдын гени көп жыл жашап, эволюциядан жетилгендиктен улуу зат энергия бөлүп чыгарат. Эң биринчи диндегилер ооруйт дегем. Эмнеликтен диндегилер? Алар кысылып жүрүшөт, кыжаат болуп, кайталанма жашоого түшүп алышкан. Экинчиси техникага көз каранды болуп калган зомбилер. Мисалы, кино көрсө деле адам ошол кинонун таасиринен дендара болуп, башы иштебей каңкып калат эмеспи? Бир башкача болуп, баш айлангансып, мына ушулар ооруга бат чалдыгат. А үчүнчүсүчү? Аял эркектин эски жашоосу, иньян. Бул байыркы заманда айтып атам. Муну чечмеш үчүн көп убакыт керек. Убагы келгенде өзү эле чечмеленет. Кыргыздар оорубайт дедиңиз эле. Ооба, кыргыздар оорубайт. Кыргыз өзү пендечиликке түшпөйт. Кыргыз динге деле кирбейт. Кыргыз алып келчи, жей берели дейт. А эртең чидесе, эртең буйруганын көрөбүз деп учурчак менен жашайт. Коронавирус эми эмне болот? Бул оору көп жылга созулат. Эч ким токтото албайт. Биринчиден, адамзаттын аң сезимин өстүрүп кетиш керек. Экинчиден, эмоциядан чыгаруу кажет. Үчүнчүдөн, эфирден сага өткөндө айыктым деген адамдар бар. Ошолор эфир аркылуу энергия өткөрүүсү зарыл. Анан булар кыргыз болбой эле араб болуп алганда. Кыргызды жокко тартып, жокко түртүп эле. Аламдык мыйзам ушул экен, аламдык шарт аткарылат экен. Бул оору Кыргыздан чыккан жок да. Булар сырттан илештирип келди. Бул жерде мен күнөөлүү эмесмин. Ким күнөөлүү? Өкмөт күнөөлүү. Келгенде ошолорду карантин албайбы? 600 кишини текшерсе болмок. Ошон үчүн мен бул бийликтин сезону бүттү, элди аясаңар болот деп келем. АКШ өкмөтү АКШтын эл аралык өнүктөр агенттиги аркылуу 66 миллиондон ашык сом бөлүп берилди. Каражаттар Кыргызстанда коронавирус пандемиясына каршы күрөш аракеттерин колдоого багытталат. Инфекция көзөмөл оорун аныктоо, алдын алуу, диагностикалоо жана дарылоого өзгөчө көңүл бурулат. Бул приоритеттик багыттар жана ага тиешелүү иш-чаралар Кыргыз өкмөтү аныктады. Бул каражаттар 3 уюм аркылуу берилет. Алардын биринчиси Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму. Ал коргонуучу жабдуулар менен камсыз кылуу, байкоо жүргүзүү, лабораторияларды колдоо жана пандемияга каршы иш-аракеттерди координациялоо боюнча иштейт. Экинчи уюм АБД шериктештери ишке ашырылып жаткан жергиликтүү саламаттыкты сактоо системаларын чыңдоо долбоору. Бул уюм инфекцияны алдын алуу жана көзөмөлдөө, байкоо жүргүзүү, жаңы учурларды аныктоо боюнча иштейт. Муктаждык болсо, бул долбоордун алкагында ооруну контролдоого зарыл болсо, кошумча медикалык жабдык сатып алынат. Үчүнчү уюм Кызыл Ай жана Кызыл Крест коомдордун федерациясы. Ал элди вирустан сактануу жөнүндө маалымат менен камсыз кылуу, коомчулуктардын даярдыгын күчөтүү жана вирус жугуп калуу мүмкүнчүлүгү жогору болгон адамдарды табуу боюнча иш алып барып барат. Мындан тышкары 11 мартта УСАЛД Кыргызстандын медикалык жана башка кызматкерлери үчүн атайын коргонуу жабдыктарын өткөрүп берди. Алардын арасында 10 000 хирургиялык маска, 10 000 мейлей, 1,4 миң хирургиялык костюм жана 200 коргоочу көз айнек бар. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик санитардык жана эпидемиологиялык кызматы бул жабдык менен COVID-19 вирусун аныктап жана ага каршы күрөшүп жаткан тиешелүү кызматкерлерди камсыз кылып жатат. Маалымат блог Элгезит. Италиянын дарыгерлери коронавирустан улам оор тандоого туш болуп жатышканын айтууда. Бейтаптар абдан көп болгондуктан дарыгерлер согуш маалында эле кайсыл бейтапты сактап калуу мүмкүн экенин карап туруп жардам беришет. Күнүнө 100дөн ашуун киши вируска кабылып жаткандыктан Италиянын саламаттыкты сактоо системасы кыйынчылыкка душар болду. Бейтапканаларда орун жок. Эгерде 80 жаштан 95 жашка чейинки адам ооруканага келип дем ала албай кыйналып жатса, бул кишиге жардам берүүгө убакыт жок, дейт дарыгер Кристиан Салароли. Доктор Салароли Бергамо шаарында ооруканада иштейт. Ал Corriere della Sera басылмасына маек курган.
Бул өтө өкүнүчтүү сөздөр, бирок ал чындык. Биз сыйкыр эмеспиз. 95 жаштагы карыянын бутуна тургузуу колубуздан келбейт деп кошумчалады ал татаал чечим. Италияда коронавирустан улам көз жумгандардын саны абдан жогору. Шаршемби күнү 31 миңден ашуун киши вирусту жуктурса, 2503 киши көз жумду. Буга салыштырмалуу Кытайда 81 миңден ашуун киши вируска кабылган, 3200дөн ашуун киши өлдү. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, Италия калкындагы кары картаңдарды көптүгү жагынан Жапониядан кийинки эле өлкө, ошондуктан вирустун жайылышы бул өлкөдө өзгөчө коркунучтуу болууда. Март айынын башында Италиянын саламаттык институту дарыгерлерди татаал чечим кабыл алууга чакырган, себеби бейтапканаларда жетиштүү орун жок. Ошондон тарта дарыгерлер ким биринчи ооруканага келсе, ошого жардам көрсөтүү шарт эмес. Эң биринчи кимди сактап калса болот. Ошолорго биринчи кезекте жардам көрсөтө башташты. Мындай жагдайга саламаттык институту күнөөлүү эмес, буга кырдаал түрткү болду. Дарыгерлердин башка аргасы жок, алар биринчи кезекте сакайып кете турган бейтаптарга көңүл бурушу керек деп айтылат билдирүүдө. Италиянын ооруканаларында болжол менен 5200 интенсивдүү жардам көрсөткөн орун бар. Кыш мезгилинде бул орундарды респиратордук илдеттер менен келген кары кишилер толтурат. Ош шаарында коомдук транспорт толугу менен токтотулду. Бул туурасында кала мэриясынын маалымат кызматы билдирди. Шаар мэри Талабек Сарыбашовдун тапшырмасына ылайык бүгүндөн тарта автобус, троллейбус, маршруткалар каттамы чыкпайт. Калада эпидемиологиялык кырдаал туруктуу. Бирок ага карабастан элдин агымы токтотуу максатында ушундай чечим кабыл алынды. Андай болбосо көчөдө тоо менен жүргөндөрдү тыюу мүмкүн эмес экен деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, буга чейин Ош шаарындагы базарлардын баары жабылган. Ошондой эле Сулайман тоо, парктар жана кафелердин баары ишин токтоткон. Маалымат баг Спутник KG. Египеттен Алматыга учуп келе албай жаткан кыргызстандыктардын бири ырчы Дайыр Исмадияровдун азаттыкка билдиргени боюнча аларды Шарм эль Шейх Алматы каттамын жүргүзгөн Sky Airlines авиакомпаниясы учакка салуудан баш тарткан. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги бул маселе тууралуу казак тарап менен сүйлөшүп жатканын кабарлады. Министрликтин басма сөз катчысы Уланбек Дейканбаев учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын азаттыкка билдирди. Коронавирус пандемиясына байланыштуу дүйнөдө көпчүлүк өлкөлөр чет мамлекеттер менен каттамдарын токтотуп, чек араларын жапкан. Ушундан улам бүгүнкү күндө дүйнөнүн ар кайсы жеринин мекенине кайтып келе албай кармалып турган кыргызстандыктар болууда. Орус, казак чек арасына жеңил машина менен жолго чыккан 200дөй кыргызстандык топтолуп калганы маалым болгон. Ошондой эле Кыргызстандын Алматы шаарынын аэропортунда Индиядан келаткан 19 кыргыз жараны турганы кабарланган. Ысык көл областындагы бардык пансионат, эс алуу үйлөр карантинге жабылат. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Өкмөттүн Ысык көл областындагы өкүлү Акылбек Осмоналиевдин айтымында мындай чечим коронавирус инфекциясынын жайылышына бөгөт коюу максатында областтык штабтын бүгүнкү отурумунда кабыл алынган. Областтын аймагында коронавирустун жайылып кетпешин алдын алуу максатында саламаттык сактоо министрлигинин сунуштамаларын аткарышыбыз керек деген Осмоналиев. Ысык көл областындагы 127 пансионат, 192 эс алуу үйү, 119 мейманкана, 12 эс алуу борбору, 3 реабилитациялык борбор жана балдар эс алган 19 лагерь иштейт. Кыргызстандагы коронавирус. Кыргызстанда 18 мартта коронавирус биринчи жолу Сауд Аравиядан кич ажылыктан келген 3 адамга жукканы аныкталган. Үчөө тең Жалал-Абад областына караштуу Сузак районунун тургундары. Алар менен кошо 2 мартта бир каттамда Бишкекке 144 адам келген. Анын экөө Өзбекстанга кетип, калган 142си изоляцияга алынган. Ал эми бүгүн 20 мартта Умрага барып келген дагы 3 адамдан COVID-19 табылганы маалым болду. Алар Ош областына караштуу Нокат районунун тургундары. Учурда аймактык ооруканада жатышат. Үчөөнүн тең абалы канааттандырыларлык. Түзүлгөн кырдаалга байланыштуу Сузак жана Нокат райондоруна өзгөчө кырдаал киргизилди. Маалымат баг Спутник KG. Ички иштер министрлиги коронавирус жуктуруп алуу боюнча жалган жана чагымчыл маалыматтарды тараткандарды аныктоо боюнча тиешелүү иштерди жүргүзүүдө. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Ички иштер министрлиги жалган маалыматтарды таратуудан карманууга чакырат. Ошондой эле азыркы учурда социалдык тармактарда белгисиз адамдар үйлөрдү дезинфекциялоо шылтоосу менен кирип уктатуучу каражаттарды сээп кылмыш жасап жаткандыгы жөнүндө маалыматтар тароодо. Аталган маалымат чындыкка дал келбейт.
Андан сыркары жалган маалыматтар тараткандарга карата катуу чаралар көрүлөрүн белгилейбиз. Расмий маалыматтар ыкчам штаб аркылуу убагы менен таратылат. Кылмыш жасалгандыгы жөнүндөгү жалган маалымат тараткандар Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 344-беренесине ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартууларын эскертебиз. Ички иштер министрлиги жарандарды социалдык тармактар жана интернет аркылуу кылмыш жасагандыгы жөнүндө жалган маалыматтарды таратпоого чакырат. Ушундай фактылар боюнча ички иштер органдарына 102 кызмат аркылуу маалымдап коюңарды билдирет. Валюта KG порталы Кыргызстанда доллардын эң төмөнкү курсу 75,3 сомго түшкөнүн маалымдады. Кече бир долларды сатып алуу 84,6-7 сом, сатуу 85 сом болуп кеткен. Бүгүн 20 мартта курс кайра төмөндөп 79 сомго түшкөн. Ал эми саат 15:00 карата коммерциялык банктарда доллар 77-78 сомдон сатылууда. Сатып алуунун баасы 75-77,9 сомдун тегерегинде болууда. Ал эми эң төмөнкү курс 75,3 сом экени көрсөтүлөт. Маалымат блог Спутник KG. Кыргызстандагы жалпы билим берүү уюмдарында эмгектенген кызматкерлер 3-чейректи жыйынтыктап, тиешелүү болгон отчеттук иштерин аяктап, жетекчилер менен имаратында санитардык тазалоо иштерин жүргүзүштү. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлигинен кабарлашты. Агалайык өлкө аймагында коронавирустун жайылышына жол бербөө жана кырдаалдын өнүгүшүнө бөгөт коюу максатында жалпы билим берүү уюмдарында иштеген мугалимдер үй шартында дистанттык түрдө окутууларын өткөрүү үчүн 8 апрелге чейин карантинге жөнөтүлдү. Кыргызстандагы мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын иши 8 апрелге чейин токтотулгандыгына байланыштуу бала бакчалардын тарбиячыларды аталган мүнөткө чейин үйлөрүнө жөнөтүлдү. Билим берүү мекемелеринде жалпы республикалык тестке гана каттоодон өткөрүү үчүн 11 класстын класс жетекчилери нөмөт түзүшөт.